бизге көп жагадардан кайрылуу болуп атпайбы? Жол жасалбайт, оңдолбойт. Кайсы Минтранс эркеттеп 20 ел карайт, кайсы шаар карайт, алар көпчүлүгү билбейт. Анан баары келип анан шаар иштебейт, шаардын жолду оңдобойт деген көп сөздөр болуп атат. Ошон үчүн эми баягы өткөрүп берели деп атпайсыңбы? Эми ошону жакшынакай жасап туруп өткөрүп берсеңер жакшы болмок да. Баарын оңдоп түзөп туруп, же болбосо акчасы менен берип туруп, ошо силер жетекчиликке айтпайсыңбы? Түздөп оңдоп берели, же болбосо акчасы менен берели деп. Эгерде бизге жакшы болмок, эми биз канча жылдан бери кайрылып атабыз да, бизге өткөрүп берели деп. Туурабы? Алабыз го, эми ал биздин ырчылыктан, анткени биз шаарга алып туруп өзүбүз карабасак, кышында дагы кар көрөлбөйт деп калып калат, бизди көрөбөйт дейт, ушундай көп сөздөр болот. Ошон үчүн буюрса муну өзүбүзгө алабыз. Ошол ушул боюнча бир убакытты коюп туруп ишти аткарабы. Бул шаардын ичине кирип кеткен жолдор бар экен. Мен кечээ тактасамчы, Минтранстынчы. Югорустук жолу кетип бараткан, жанагы Калинин көчөдөн арт жагы дальше кетип бараткан. Эми айтпай эле кое берейин. Анан убакыт көп кетет деп, канча 10 жыл, 20 жыл. Эми кылса болот да. Ошонусу же келбедиңиз мага кечээ. Ушул маселелер көтөрүлүп калышы мүмкүн депчи. Давайте бакыт жеңиштер, бизге 1 жыл убакыт бериңиз максимум. Эгер 1 жылда биз ошону өткөрүүгө аракет кылабы. Бул биздин кызыкчылык да болот. Эгер сиздин кызыкчылыгыңызда болбосочу, макулбу? Биз 34 объектиде ар кандай багыттагы жумуштарды аткардык. Анын ичинен 16 объект бул социалдык маанидеги бала бакча куруу, бала бакча же мектептерге ажаткана куруу, ошол социалдык объектке тиешелүү объекттер 16 болгон. Таза суу жана саркын суу маселесинде 5 объект болгон. Электр тармагы боюнча 1 объекти, 1 теннистик корт, 10 чарбалык объектилерде жумуштар аткарганбыз. Ошондой эле балдар аянтчалар жана жарандардын эс алышы үчүн парктарды куруп пайдаланууга бергенбиз.